Бүгүн 11 октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кырым-Төбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум жабык түрдө өтүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев отурумга келүүдөн баш тарткандыгына байланыштуу отурум 14 октябрга жылдырылды. Бирок процессти чагылдырууга келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү соттун имаратына киргизилген жок. Эске салсак, Кырым-Төбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айкы илдетке чалдыкты деген жүйө менен мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып, Россияга учуп кеткен. Быйыл бул боюнча кылмыш иши кайра тергелип, сотко өткөрүлүп берилген. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевга укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 октябрда Ашкабад шаарына көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн учуп кетти. Кезектеги жыйында шериктештиктин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде КМШга катышкан мамлекеттердин стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуулардын өтүшү күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Даниэр Сыдыков, Кыргыз Республикасынын Беларусь Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктук элчиси Эрмек Ибраимов. 10 октябрда Кыргызстан футбол боюнча курама командасы 2022 Катарда өтчү дүйнө чемпионаты менен 2023 Азия кубогуна таңдоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында Мьянманын курама командасы менен беттешип 7-0 эсебинде жеңишке жетти. Акшымкарлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 0-1 эсеби менен жеңилген. Эки оюндун жыйынтыгы менен Кыргызстан 3% ээ болуп, тайпадагы 3-чү сапты ээледи. Биринчи орунда Япония, экинчиде Тажикстан, 4-чү сапта 3 упай алган Монголия элесе азырынча куржунда бир да упай жок Мьянма тизмени жыйынтыктады. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын кийинки атандашы Монголия. Беттешүү 11 октябрда Улан-Батор шаарында болмокчу. 3-чү турда япониялыктар тажикстандык атандаштары менен оюн салат. Ал эми кыргызстандыктар монголиялыктарды утуп алган учурда улуттук команда экинчи сапка көтөрүлөт. Монголиядан келгенден кийин Кыргызстандын футболчулары Япония командасын кабыл алат. Азиянын күчтүү командаларынын бири менен жергиликтүү спортчулар Бишкекте Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо беттешет.